Нур телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Даткабек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Жаз айларында жамгыр жаагана байланыштуу мына ушул экинчи борбор аталган Ош шаарында ошол ичүүчү таза суунун бат-баттан токтогону күнүмдүк кадимкидей эле адаттагыдай көрүнүшкө айланды. Бул үчүн жергиликтүү тургундар дагы бир топ нараазычылык пикирлерин билдирип, мына ошол соцтар тармактары аркылуу жана ошондой эле ММКларга дагы массалык маалымат каражаттарына өздөрүнүн пикирлерин айтышууда. Ош шаарындагы ошол 100 миңдеген тургундар ошол суусуз калып, суу токтогон мезгилде сай-сайга жүгүрүп ошол суу издеген көрүнүштөр күч алды. Дал ушул жалпы шаардыктардын көйгөйүнө айланган ушул маселе эмне себептен чыгууда, мунун кандай чечүү жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Бүгүн биздин студиянын коногу Ош шаардык суу канал ишканасынын башкы инженери Ормош Осмонов. Студиябызга куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир эскертип кетүүчү жагдай, эгерде сиздерди кандайдыр кызыктырган суроолор болсо, ушул экрандагы көрсөтүлгөн WhatsApp тиркемеси аркылуу бизге сурооңуздарды жолдосоңуздар болот. Дагы бир эскертип кетүүчү жагдай, сиздердин түз чалууңуздарды биз кабыл ала албайбыз. Болгону ушул WhatsApp тиркемеси аркылуу сиздердин сурооңуздарды жазып жиберсеңиздер болот. Ал эми биздин бул берүүбүздү социалдык баракчаларыбыздан дагы көрө аласыздар. YouTube жана Facebook баракчаларыбызда дареги экранда көрсөтүлгөн. Мына эмесе берүүбүздү суроолорду сизге узата берейин. Студиябызга биринчиден куш келипсиз. Жамгыр жаат дегенде эле мына ушул өзүңүз деле күбө болуп атасыз. Ош шаарынын тургундары бир жүрөкзада болуп калды окшойт. Суу токтойт. Мисалы жагдайга жараша кээ бир күнү мындай күтүүсүздөн токтоп калып атат. Анан багы көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар бар. Ушул бат-баттан суунун токтоп калуусунун себебин бир шаардыктарга түшүндүрүп бериңизчи. Эмне себептен токтоп калып атат? Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды орус айтыңыздар менен куттайм. Келе жаткан айтмаңыздар баарыңыздары кабыл болсун. Сиздин суроого жооп берсек, бул суроону ушу шаардыктын бардык жашоочулары берет. Бул токтоо сөзсүз түрдө Ош шаарында болот. Себеби биздин Ош шаарыбыз ушул Акбыра дарыясынан суу алып, аны тазалап, анан биз шаарыбызга беребиз. Бул Акбыра дарыясына качан ылайланып кеткенде, биз ал Акбырадан келген ылайлуу сууларды биздин суу тазалоо станциябыз тазалай албай калат. Ошон үчүн мына көрүп атасыңар, сел келгенде биздин насос ошол суу тазалоо станциябыз кандай жерлерде бузуп кетип атат да селдер. Ошон үчүн биз ошол насос станциялар ошондой фильтрлерибиз ылайга толуп калбаш үчүн сөзсүз түрдө суу ылай келгенде Акбырага таштап коебуз. Себебибиздин ошол Акбыраны сактап калыш үчүн. Ошол себептен суу келбей калат. Ошол себептен суу келбей калат. Бул убакка чейин ушул таза суу көйгөйү бир топ жылдан эле бери уланып келатат. Анан мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев дагы ушул өз сөзүндө ошол иштеп турган мезгилинде таза суу маселесин 100%га чечебиз, мына буюрса чечилди деген дагы сөздөрүн айткан. Бирок бул көйгөй дагы деле жаралууда да. Ал мисалы Кадырбаев ошол мезгилде эмнелерге таянып туруп айткан? Ал убакта ошол проект келген. Ошо 10-жылы ошол баягы кичине бизде национальный чыр болбоду. Ошол убакта биздин Ошко башка мамлекеттерден дагы мына жарыктандыруу кылуу үчүн, жолдорду асфальт кылуу үчүн ошол убакта ушул суу боюнча 11 миллион 800 Америка Кошмо Штаттын акчасы келген. Бул ушул суу боюнча келген. Суда алардын биринчиси ушул резервуар бар эле бизде, ошону оңдоп түзөө жана бир резервуар куруу. Мына сиз айтып аткан ошол жерден суу ылай келгенде таптаза суу чыгыш керек эле. 800 1000 метр кубка чейин. Бирок ал ошого таянган 1000 метр куб суу, таза суу чыгып калса, ошол изилдеген жерден, анда шаарыбызда жок дегенде жамгыр жааганда ал суу шаарыбыздын жок дегенде биринчи этажына чыгыш керек эле. Тилекке каршы ал проект толук кандуу иштебей калды. Ал 1000 куб суунун ордуна алар 200 литр
секундасына суу табышты. Ошондо ал иштебей калды десек да болот. Ошол себептен ушул проект иштебей калган үчүн ал кишинин айтканы жыйынтык болбой калды. Ал проектке мисалы канча каражат кеткен болчу? Ушул проектке ошол дамбасы, ошол изилдөөлөр баардыгы болуп 87 миллион биздин акчага 154 миң сом кеткен. 87 миллион, А бирок ошол эми сиздер бул боюнча адиссиздер, ошол суу канал ишканасы ошол проектти ишке ашырып атканда мындай бир сунуш пикириңиздерди берген жоксуздарбы? Же болбосо бул проект ишке ашпай калышы мүмкүн? Же болбосо мындай силердин бул проектиңер толук кандуу ишке түшпөйт деген бир пикириңиздерди билдирген жоксуздарбы? Мисалы ошол 87 миллион чоң суммада каражат да. Туура. Биз пикирибизди билдиргенбиз. Ал жерден башка мамлекеттерде же болбосо башка жерде ушундай суу чыгарганда ошондой көлөмдө суу чыгарып көргөнбүз эми. Алар бирок бизди ошол ынандырган специалист катары. Себеби ал жерде бир гана бизден башка ошол геологтор деп коет. Алар ошо жердин астында канча суу бар, канча секундасына келет, каяктан келет. Алар экинчи проектировщиктер. Ошол көлөмдө жердин алдына чейин казышып, проект кылганда дагы алар ошону аткара алабыз деген. А бизге суу сөз керек болгон, биз андай чоң специалист болгондуктан, алар ошол баардыгын бизди ынандыргандыктан, биз пикирибизди ошол билдиргенбиз, что башка жерде кылбагандыктан бул жерде дагы ошондой чыкпай калышы мүмкүн деген. Ошондой пикирди протоколдо да жазылган. Бул кийин дагы мына проект ашпай калгандан кийин бул боюнча дагы көп мына органдар текшергенде биз чакырганда биздин протокол боюнча биздин ошол пикирибизди эске алган. Ошол проектти кайсыл ишкана ишке ашырган, мисалы? Департаментпи, же болбосо ошол убакта департамент кандай десем, сатып алды дирекция. Дирекция биринчи баштаганда ошолор булардын үстүнөн турган. Анан алар жоюлгандан кийин агентство архитектура и коммуникация ошолор ишке ашырганда, биздин водоканал бул жерде эч кандай алардын проектине киришкен да эмеспиз, эч кандай информация ала алган эмеспиз. Ошондо ошол проектти жана Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча дирекция бул проектти ошол именно сиздердин ошол жогорудагы айткан пикириңиздерди эске алып туруп бул үчүн жооп бериш керек? Ким? Мисалга ошол именно жана дирекциянын жетекчилери же болбосо. Дирекциянын жетекчилерин көп билбейм, ошол сурак болуп атканда ошол проектировщик менен гидрогеологторду күнөөлүү деп табышкан. Күнөөлүү деп тапкан. Эми ушул таза суу көйгөйү сиз иштегенден тарта жогоруда эле айттыңыз, эми сиз дагы бир топ жылдан бери иштейсиз. Анан канча каражат сарптады ушул мисалга чет жактан жанагы грант катары же болбосо ошол баягы биздин шаарга келип аткан насия катары берилип аткан каражаттардан канча каражат сарптадыңыздар? Ушул таза суу маселесин чечүү. Эми сиздин мына ушул сиз айтып аткан проектти буну биз ашырган жокпуз. Буну өзү дирекциялар баштап ошолор бүтүргөн. Ал эми биз азыр Европалык өнүктүрүү банкынан Ош шаарына 8,450 миң евро келген. Ал биринчи фаза болгон. Бул фазада биз мына ыплас суулар тазалоо станциясы бар. Ошо сайыз болгондон бери бул оңдолгон түзөлгөн эмес. Булар ошол келгенде ошо экология жагына көп бирок көңүл бурган дагы ошол станцияны акча аздыгына байланыштуу механический частын гана полный ремонттон өткөргөн. Андан тышкары 7,7 канализациясын курган. 5,5 километр суу түзүүсүн курган. И пилотный деп Туран микрорайонуна 3600 суу өлчөгүчтөр болгон. Мунун эң жакшы жери ошол Туран микрорайонунан мурун жогорку этаждар
көп кабаттуу үйлөр ушундай жай мезгилинде эч сууга жетишчү эмес. Сейилдин баардыгы сугарганда ал жогорку кабаттуу үйлөргө суу жетпей калчу. Азыркы ошол 3-4 жыл болуп калды мына бүткөнүнө. Ошол эле суу өлчөгүчтөр баарына коюлгандыктан домдорго коюлган жок, көчөдөгү мына жер үйлөргө койгон үчүн ал жерде азыр проблема толук кандуу чечилди да. Ошол жогорудагы сиз айткан ал сиздерге ошол бөлүнгөн каражат мындай натыйжалуу пайдаландыбы? Мисалы ошонун бир үзүрүн, шаардыктар бүгүнкү күндө көрүп атышабы же кайра эле ошол маселелер? Көрүлгөн ошо да. Мисалы суу өлчөөчтөрдү койдук. Эл ошол Туран микрорайону толук кандуу суу менен камсыз болду. Ал эми канализация боюнча ошол эле Туран микрорайонунан толук канализация системаларын курганбыз. Кирпичныйден Осмоновго чейин, Турандан Осмон пругуна чейин. Анан 1000 дик ошол канализация боюнча 1000 дик труба деп коебуз. Канализациянын кошуу боюнча. Ошол 1000 дикти 1 километрден ашыгыраак ошол канализациянын трубасын курушту. Бул дагы мурунку баспай аткан, эң акыркы жерде баспай аткан канализация. Шаар боюнча канализациянын ошол трубалар боюнча чечилди десе болот. Мына сиз айткан мурунку проектке окшоп бир дагы пункту ишке ашпай калган жок, баардыгы ашты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн бизде конокто ошол Ош шаардык суу канал ишканасынын башкы инженери Ормош Осмонов бизде конокто, жана ошондой эле ошол Ош шаарындагы таза суу маселесине байланыштуу бардык суроолорго жооп берет. Эгерде сиздерди кандайдыр бир кызыктырган суроолоруңуздар болсо, же бир сунушуңуздар болсо, ошол экранда көрсөтүлгөн номерге ошол WhatsApp тиркемесинде өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жолдосоңуздар болот. Мен кийинки суроону берейин. Бул убакка чейин ошол АБР банктан каражат бөлүнүп, суу тазалоочу жанагы галерея курулган. Билишимче 1 миллион 700 миң доллар болсо керек сарпталган каражаты. Болжол мен так ошол суммасын так билбейт экен, бирок анын ошол жыйынтыгы кандай болду? Азыр ошо жогоруда айтылбады. Бул убакка чейин ошол эми кийинки суроого өтсөм, ошол суунун чечилбей жатканынын себеби же болбосо кемчилдиги, ал үчүн кимдир бирөө мындай жоопкерчилик тартыш керекпи? Кайсы эмне боюнча? Мисалы ушул таза суунун чечилбегендиги үчүн. Шаардык бийлик болобу, же болбосо ушул өкмөт болобу, же болбосо ушул сиздердин суу канал ишкана болобу? Бул үчүн мен оюмча кандай деп ойлошуңарды билбейм. Мен сизге мындай жалпак тилде айтып берейин. Мына мисалы сиз жашоосуз мага суроо берип атасыз. Мен как ушул жерде иштеген адис катары жооп берейин да. Бул биздин Ошто курулган суу, мына азыр Акбурадан алып аткан суу. Бул Баку менен Сайыз убагында Баку менен ушу Ошто гана курулган. Азыр Бакуда кандай состояние билбейм. Ошто ошол жерден курулган. Эмне үчүн ал курулуп калган? Биздин Ош шаарыбызда таза суу жок жер алдында. Бардыгы орусча айтканда жесткий, тузлуу суу деп койсо болот да. Азыр эч жерден андай таза суу албайсыз. Болгону бизде источник мына Юго-Востокто глубинасы, ошо жердин алат да, Юго-Востоктогулар азыр таза суу ичип отурат. 25 миң калк. Муададан келген таза суу ХБКны камсыз кылып атат. 5-шынасы деп коебуз, ал Туран микрорайону менен Калин массивин гана ошо таза суу бар. Калган жерде таза жок. Мисалы үчүн Бишкекте микрорайон курганда любой жерден сууну жердин астынан таза суу чыгат, алар сууну чыгарып ошо микрорайонго таза суу бере алат. А бизде мисалы любой микрорайонго Жапалак деле ошондой болуп атат, Мазы деле ошондой. Эч Оштун территориясында жер астынан мен айткан гана участкалары таза чыккан, азыраак чыккандар ошол микрорайон. Калган жерде бизде суу жок болгондуктан Сайыз окто ушундай чечим кылган. Бирок алар бул ушу боюнча калып калабыз деген ой болгон эмес аларда. Сайыз бурулгандан кийин Союзга чейин эле эме бул жерде кандай таза суу менен камсыз кылуу каралган. Куршап биздин өзүң кетип калган Куршап айылы бар. Ошол айылдан 65 километр ушул жерден ошол Ошту толук кандуу таза суу менен камсыз кылыш керек эле. Ошол Сайыз убакта ошол акча дагы болгон эмес. Сайыз бурулгандан кийин өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда аябай суу курмак үчүн кыйынчылык болду. Азыр деле ошол суммадагы акчаны менен ал жакта кура албайбыз.
буга мисалы водоканал тем более күчү жетпейт, мэриянын бюджети жетпейт, ачык айтып коеюн. Республиканын да бюджети жетет. Муну башка мамлекеттен гана акча алып туруп, электр энергия тармактарды тартып атпайбы? Буларга чоң подстанцияларды. Бул дагы суу Куршаптан бул жака 2 тур диаметри 2 минуттан 2 линия келиш керек ошко. Ошо таза суу келгенде гана толук кандуу чечилет. Башка эч кандай жолу жок. Биз азыр суу ушундай ылай келгенде аны тазалай албайбыз. Сөз акбарга таштайбыз. Таза болгондо гана калганын фильтрлеп берип алабыз. Бизге ушул суроолор келип жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин ушул түз чалууңуздарды биз кабыл ала албайбыз. Биздеги ушул экранда көрсөтүлгөн WhatsApp тиркемеси аркылуу гана ушул сурооңуздарды жолдошуңуздар болот. Жапалак айлы шаарга караган дейт. Бирок эмне үчүн сууну 2 саат гана бересиздер, акчасын тариф боюнча төлөп жатабыз дейт. Туура өзүңөр билесиңер, буга чейин Жапалак айлы Ош шаарына кошулган эмес. Өзүңөргө белгилүү баягы канал курулуп атканда, аябай чыр чыкканда бизди ушул шаарыбызга келеткан суудан аларга бөлүп туруу милдеттендирилген. Ал эми азыр бул туура суроо берип атат. Ал жака 160 миллион акча керек эле. Резервуар курулду да, калган ошол Жапалактын өзүнө курулган 2 жерге резервуар, 2 насос станция курулуш керек. Ал жерге 160 миллион акча керек болгон. Азыр ал акча бөлүнбөй дагы турат. Если ошол 160 миллион акча келсе, ошондо гана алар толук кандуу суу иче алат. А бул 2 сааттык күнүздөн болуп эле баягы эле мурун буга чейин ичпей жүргөндө биз шаардын элинин бөлүнгөн ошо резервуарга элдер уктатканда ал жака суу толтурат, ошонун эсебинен гана 2 сааттан суу бере алабыз. Ошондо суу тартышы дагы эле бар экен да. Бар, 160 миллион бүтсө ошондо гана ал жака суу жетет. Баягы жогоруда биз сөз кылбадыкпы, жанагы проектке коротулган каражат депчи. Ошол проектке кеткен каражатты мисалы бир башка жолдорун карап, мүмкүн азыркы ушул жанагы сел түшкөн бир жайлардан арырактан суу тартып келгенге ошол каражат жете беле мисалы? Мына өзүбүз айткан баягы проект иштеп алганда Азиялык банк развития. Булар ошону сиз айтып аткан биздин платинанын жогору жакта ошол колоттордон суу түшүп ылайлап атпайбы эмени, акбыраны. Ошол акча каралган. Алар 3 миллион 5 миң берген, бөлгөн. Ал 500 хлораторга бөлүнгөн, 300 миңи 3 миллиону ошол су 2,2 аралыкка диаметри 1000ден 2 турба тартылыш керек. Анын проектисин управление капитальный строительство бүтүргөн. Проект даяр, акча келген. Азыр эмне болуп атат? Шаарыбызда дагы мындай тынчтык болуп атат. Ал эми департаментке бөлүнгөн ошол акча, департамент водный хозяйство деп коет. Бул акча турат. Бул акчаны бөлсө, ошол жака жылдырсак, толук кандуу болбойт, мындай суу токтошу. Бирок ошол жерден келген суулардын баардыгы түшкөндө ошол турбанын астынан өтөт дагы. Папандан келсе анда токтошко баары биз күнүздөн болобуз. Статикада мындай болгон. Мисалы жылына 17 жолу шаар суу токто, ошонун 2 папандан келет. 15 ошол жерден өтөт. 15 күн суу токтобой алмакта. 2 күн токтошу мүмкүн, себеби папандан келип калат. Жоксо эң көбү 27 күн токтогон болсо, 3 күн папандан келет, калган 24 күн токтомой эмес да. Эмесиге ошондо доказательство айтып коет. Ошол акчаны баардыгы алады. Азыркы мезгилде пандемияга жумшай албайт, бир зданияга же асфальтка жумшай албайт. Бул бизге багытталган, ошону алмаштыруу үчүн келген акча. Бир гана артынан азыр чуркап тезирээк бүтүрүш керек, себеби баардыгы бүткөн баардык кагаздар бүткөн. Жогоруда сиз айтып атпайсызбы, мисалы ошол папандан сел келсе гана суу токтоп калышы мүмкүн депти. Бирок ал жерде суу сактагыч турат да, мисалы келген суу ушунча чоң көлөмдөгү суунун бүт баардыгын эле булгап ийиши мүмкүн эмес да, туурабы? Сиздер мисалы бир башка дагы жолдорун карап, бул убакка чейин ошол папан суу сактагычын өзүнүн тартып келүү дагы бир маселелер да көтөрүлөт. Эми сиз туура сурап атасыз, баардыгы ошондой түшүнөт да, мына сиз деле сурап атасыз, ошону тартып келсе болобу деп. Эл деле биз гана билебиз, ал жакка турба тартып баруу мүмкүн эмес. Себеби папан менен ушу биздин ошол суу ала турган жерге чейин бүт кууш, таш
жуадан баса албай турган кысык да. Ал жерден вертолет менен дагы турбаны алып өтө албайсың, мындай чыккан. Ошон үчүн ал атпадайт. Мен сизге айттым, бир гана жолу если Куршаттан алып келсек, акча болсо, ошондо гана биз толук кандуу болот. Ал эми сиз айтып аткан баягы 3 миллионду азыр бөлсөк, 2-3 күн ошол жактан келсе суу токтоп калат. Калган мен айтканда 15-25 күн токтобойт деген сөз айттым. Азыр шаардын кайсыл аймактарында мисалга ошол суу убактылуу кайсыл аймактарында мисалы токтоп турат? Азыр Жапалак айылына качан суу келет дейт, азыркы учурда таза суу жок дейт. Жок. Кайсыл аймактарда? Жапалакта эмес, ал шаар боюнча жок. Эртең менен мен элтерде Купмантаңда сиздерге окшогон суроолор болду. Мен ошол жерге баргам. Ошол жерде бирок бүгүн жамгыр жаап атат, суу алыңыздар деп айткам. Ошондон кийин мен чыкканда суу токтоду. Ошон үчүн суу дагы бул жапалыктарда ойлобосун, эмне үчүн берип атат, анан мага барбайт деп. Бул суу мындай да, мисалы 10 саат электр энергия оңдосо, жакса бүт шаарыбыз күйөт, а бизде мисалы азыр суу жүргүздүк, бирок ал 500 км турба түтүкчөлөр бар. Алар толуп, анан кайра барып насостор иштеп, насостон экинчи насос иштеп, анан кийин резервуар толгондон кийин гана ал жака суу бере алабыз да. Ошон үчүн бул көп убакытты кармап коюп атат. Мына суу токтоду, мындан кийин баардык ушул турбалардын ичи пусто болуп калгандыктан ал жака суу толмоюнча суу бере албайбыз. Азыр эми ушул тургундарды суу менен камсыздоо үчүн сиздер кандай иш аракеттерди көрүп атасыздар? Биздин болгону водовоздор менен мисалы керектүү мектептерге, детсадтарга, больницаларга, СИЗОго, ашта ошол элдер керектүү жерлерге гана суу ташып берип атабыз. Бул машина менен өзүбүз андай көлөмдөгү суу менен элди камсыз кыла албайбыз, аны ачык айтыш керек. Бирок болгон колдон келген жерлерге ошол водовоз менен суу ташып атабыз. Башка тургундар мисалы кандай иш аракет кылыш керек? Домдордо мисалы көп кубаттуу үйлөрдө билесиз, ал жерде жатканасы дагы ичинде, бүт баардык ичинде. Алар кандай аракет көрөт ошондо? Эми бизде күнөө жок да. Анда сууну таптаза сууну алып келгенде гана алар суу болот. Ошондо кимде күнөө азыр? Күнөө кимди деп ойлойсуз мисалы? Сиз айтыңчы. Жок, эми сиз адис катары мисалы. Мен адис катары водоканал мен сизге түшүндүрүп атам. Водоканал кандай күнөө болот? Если сууну биз Куршаттан алып келгенге возможность жок болсо, шаарда бюджет жок болсо, республика мен сизге айтып атам. Ошон үчүн башка жактан алып келип гана сууну алып келиш керек. Ошондо гана чечилет. Жок, ошондо ошол именно жогоруда сиз айткан Куршаттан алып келүү үчүн канча каражат керектелет экен? Эсептеп чыктыңыздарбы? Эсептеп чыга алган жокпуз, потому что биз проекттелиши эмеспиз да. Аны проекттер. Биз сууну эксплуатацияны организациябыз биз. Сиздер болгону суу келет, сууну бөлүштүрүп гана бересиз. Анда эмес. Биз суу берүү үчүн ишканабыз, ошо бузулса түзөбүз, электр энергия менен насостордун баардыгын бизге шаар кандай муниципалитет бизге мисалы 25 резервуар куруп бердиби? 17 насос куруп бердиби? 5 км труба куруп бердиби? Ошонун баардыгын биз өз ордунда бузулбай оңдоп элге суу жеткирип турушубуз керек. Ошондо Ош шаарындагы 1,5 миллион калк үчүн кимдир бирөө мындай бир иш аракет көрүп, же болбосо ушул аракеттенип, маселесин чечиш керекпи? Мына сиздин көзүңүзчө деле баардыгын айтып атам мен. Мисалы Куршаттан ким алып келиш керек? Мен сизге айтып атам. Мындай жалпак тил менен сүйлөшөлү. Водоканал күч жетпейт. Биз эксплуатацияларыбызда мэриянын күч жетпейт. Миллиард 300 миллион ал акча бөлүнгөн өзүңөр билесиз. Республикада көрүп атасыздар. Пенсияга жок жетсе, ачык айталы. Аяктан суу алып келиш үчүн башка жактан акча алып келиш керек. Ал акчаны биз төлөй да калбайбыз, если мындай кылганда. Терс кылып мындай кандайча мындай түз айтканда ушундай. Кала тургундары ушул суу токтоп калган күндөр үчүн төлөмдөрү токтотулабы? Дайым айтабыз. Сайыр менен кайрылса сөз түрдө ошол жителдерге ошол бир күндүк же канча куб деп коелу, мисалы бир күндө 300 литр суу ичет. Азыр кесип 10 адам болсо 3 куб болобу? 15 сом болот. Жок, эми мисалы азыр сиздер айтып атпайсызбы, бир күндүк арыз жазса депчи. Арыз жазбаса мисалы сиздердин өзүңүздөр деле ал үчүн сиздер суу бербей атасыздар. Ал үчүн сиздердин кызматкерлериңиздер иштебей атат ал күндөрү. Ал күндөрү мисалы ошол техникаларыңыздар иштебей атат. Элдер челектеп, чакалап суу көтөрүп жүрөт.
Мисалы эмне үчүн андай деп атам? Биз билебиз кайсы жерде суу жок экенин. Ошол киши келсе биз чынды болгон жок деп. Ал эми бизде мисалы мына суу барлар жерлерде кайрылбаш керек да. Ошол үчүн мен ошону айттым. Жок, азыр сиз шаар боюнча эле жоктоп атпайсызбы? Мисалы азыр жогоруда айттыңыз, сиз ушул Манастаа кичи районунда ХБКда бар дедиңиз. ХБКда бар, Турганда бар. А мына мисалы азыр биз суу берсек, мына Сентиранада болуп калышы мүмкүн. Эми ачык айтканда ким кайрылса сөзсүз түрдө беребиз аны. Азыр эми ошол сиздер жалпы ушул жетекчилик шаардык бийликке же болбосо ушул өлкөгө бир мамлекеттик органдарга бир кайрылып атасыздарбы, кандай кылып атасыздар? Жетекчилигиңиздер кайрылып атабы? Кандай болуп атат? Ушул маселени чечүүнүн аракеттерин бир таап издештирип атасыздарбы? Биз толку катты мындай ушундай сиздер менен болгондо, анан мына бул жылдык отчеттордо сөз ушул айтылат да. Айтылганы менен биз деле билип турабыз да. Ал аны иштен ошол Куршаттан алып келе турган сууну эч ким чече албасын, ал көз жеп турат. Бирок биз ар кайсы ушундай мына массовый информация сиздердин астында мен элтерде айттым да ушундай сөздөрдү. Бул аткарса анда жакшы болмок. Биз өзүнүн мнениябызды айтабыз, биз ошонун баарын аткарыш мисалы биздин колдон келбейт. Ошондо бул маселе ушул каражат бөлүнүп, же болбосо ушул кандайдыр бир жактан грант катары каражат келгенде гана ушул маселе чечилет экен да турабы. Правительственный уровенде. Биздеги ушул шаардын ичиндеги жанагы канализация түтүктөрү кандай болуп атат? Аны мисалы залалсыздандыруу иш аракеттери, себеп мурдага салыштырмалуу бул эми Союз мезгилинде курулган. Азыр эми шаар кеңейип атат, көп кубаттуу үйлөр түшүп атат, адамдардын саны өсүп атат. Канчага чейин мисалы ошол биздики туруштук бере алат ушул канализация түтүктөрүбүз? Канализация түтүктөрү мына бул акыркы жылдары Орта районда грибы өсүп кетти да. Чоң бийик этаж үйлөрчү. Чынында суу жетет, ал эми канализацияга жетпей калышы мүмкүн. Мисалы, ал 80 000 кубтук эмебиз бар, ал реконструкция атат, реконструкция менен кичине приёмубузда көбөйүшү мүмкүн. Бирок ошонун жанында Союз убакта 20 000 кубтук ошол суу тазалоо станциябыз бар. Биз ошону каттарды ушул үйлөр курулуп баштаганда эле бере баштадык. Аны реконструкция кылыш керек. Ошо 20 кубту если оңдоп түзөсө 40 000 кубка чейин ошол станцияны кайрадан кырып чыкса болот да. Ошол маселени мэрияга айтылганбыз. Мэрияда азыр управление капитальный строительстводо проект кылыш үчүн тендер өткөрүү үчүн акча сурап жатышат. Кичине жылда десе болот да. Ошондо биздин канализация түтүктөрү дагы көйгөйлүү маселе болуп атыптыр да азыр учурда, туурабы? Канализация түтүктөрү Союз убакта аябай чоң трубалар кылган түтүктөр. Залалсыздандыруу. Ошол станциябыз гана ошондой азыр ошол оңдоо түзөө иштери сөзсүз жүрүш керек. Эмнеге анда сиздер эмне үчүн ушул көп кабаттуу үйлөргө ошол курулуусуна сиздер эмнеге макулдук берип атасыздар? Биз акыркы күндөрү уже бербегенге аракет кылып катты жазып атабыз. Ушундай боло берсе, сөзсүз түрдө анда мониторинг болот. Азыр эмне нерсенен берилип атат. Ошол жаңы реконструкция болуп атпайбы? Ошондон запас болуп калат. Кара сууга уже берилбей атат азыр. Мына ушул жылдынга жетпей берилбей калды. Эмеге көп кабаттуу үйлөр да түшүп атат, эме келип атат да кара суудан. Ошолорго берилбей атат. Биздикилерге азыр ошондой бир дагы өткөндө барып келди. Ошол станцияга ошо 20 да көрсөттүк. Ушуну сөз тезирээк кылыш керек. Бирок акча болсо аны 1 жылда, 2 жылда бүтүп койсо болот да. Ошол жактарын айтып атпаймын сизге. Ошол проект болгонго управление капиталисттерге тапшырма берилген. Алар уже ошо проектке аракет кылып атышат. Ошондо сиздер качандан баштап ушул макулдук бербей калдыңыздар көп кабаттуу үйлөргө? Кайсы убакыттан баштап макулдук бербей атабыз? Мына 1-2 жылдан бери биз дагы уже түшүнө баштадык да, бул бирөө экөө түшөт, анан карасаң эле 10 чакты болуп кетип атат да. Эме кыласың да, мындай эсептеп чыксаң мындай өсүштө өтө кыйын болуп калат да. Анан ошондон кийин катты жаза баштадык. Канчаны, мисалы, канча ушул көп кабаттуу, канча компанияга сиздер отказ бердиңиздер? Так маалымат барбы? Анда маалымат жок, бирок сиз тактоо үчүн аны
кайсы күн болсоңуз да бере алабыз, потому что мен азыр данный жок. Бизде зам директор по СБТ деген бар. Аларда толук кандуу канча үй бар, канча кафе, канча ресторан бардыгы бар. Азыркы сиз айткан ошо канча үй курулуп атканын санын айтып бере алам. Рахмат, бизде убакыт дагы аягына келип калды. Ошол сиз жалпы шаардыктарга, шаар тургундарына кайрылсаңыз болот. Сизге эркин микрофон беребиз. Шаардыктарга кайрылсаңыз болот. Эми шаардыктарга орозо күнү баарыңыздар ден соолуктуулугуңуздар, ишиңиздер ийгилик болсун, үйүңүздөрдө тынччылык болсун, ишиңиз оң болсун дегенде чындыгында суу өтө көйгөйлүү чындыгында маселе болуп атат. Муну сиздерден мурун да биздин да аябай ушул суу жок болгондо өзүбүз аябай өзүбүз мындай ыңгайсыз сезебиз. Бирок аны токтотпой койгонго дагы биздин андай күчүбүз жетпей атат. Элем Кудай буйруп ошол таза ичип калган күндөрүбүз тезирээк болсун. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Рахмат. Бизде дагы ушул акыркы бир суроо келген экен, ошол суроону берип коеюн телекөрүүчүлөрдөн. Куршаптан алып келбей, жана жогоруда сиз жооп бердиңиз. Куршаптан алып келбей, Папандан туннел менен алып келсе арзаныраак түшмөк деген. Аны проекттер бул деле мындай да. Бул дагы жакшынакай эле эме болуп, бирок эми проекттер муну карап көрүш керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык суу канал ишканасынын башкы инженери Ормош Осмонов болду. Ал эми кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.